Эрнест Бөрүбаев бул Жалпы тил менен айтканда бул артист да. кайсыл тамакты мыкты жасай аласыз? Мен ушул тамак жасаган жагынан келинчегимди жалпоо кылып алганмын да. Курмандык чалууга даярсызбы? 4000 СМС болсо 3800 эле биз ачып отурабыз, жардам керек деген СМСтер да. Ырдуулаңыз, аккан суум акпай калды. Тойго деп алган шымым өзүмө батпай калды. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде 15 суроо долбоорунда куудул ырчы алып баруучу Эрнест Бөрүбаев. Ассаламу. Кош келипсиз. Сизге 15 суроо даярсызбы? Алгачкы суроо: Эрнест Бөрүбаев бул? Эрнест Бөрүбаев бул кыргыздын оолу. Бир бактылуу үй бүлөнүн атасы, 2 уул, 2 кыздын бактылуу атасы десем да болот да. Экинчи суроо: эркектин жашоосундагы эң оор нерсе эмне? Эркектин жашоосундагы эң оор нерсе жоопкерчилик да. Бул үй бүлөңдү, мекениңди, үй бүлөңдөн сырткары мекенге салымыңды кошушуң керек. Ошону салымыңды кошконго сенин баягы возможностьуң жок болуп калыш, эң бир мүмкүнчүлүгүң жок болуп калганын эң бир оор нерсе болуш керек. Үчүнчү: сиздин башка адамдардан издеген эң негизги сапат кайсы? Жакшыбы же жаманбы? Жакшы дагы, жаман дагы. Эми жаманды албайбыз албетте, жакшы сапаттар. Эми мен негизги устатым атам да. Атамдын бүт жакшы жактарын алганга аракет кылам. Төртүнчү суроо: сизди таасирленткен окуя? Ушул убакка чейин же ушул күндөрү? Мен кечээ эле YouTube'дан бир окуяны көрдүм. Бүгүн ал кишиге өзүм дагы жолугуп келдим. Баягы 2 айлык баласын азыр 2ге чыгып атыптыр. Жалгыз өзү карап аткан агабыздын окуясы мага аябай таасирлентти. Анткени келинчеги баягы Россияга кетип калган экен, таштап туруп. Бардык жоопкерчилик, мындайча айтканда, үйдө эне, сыртта ата болуп баласын карап аткан атанын окуясы мага аябай таасир берди. Анткени чырактай балдарын, жакшынакай келинчегин таштап коюп кетип калган эркектерге үлгү боло турган агабыз экен. Советбек деген агабызга азыр жолугуп келатам. Мен ошол кишиге аябай баа бердим, ошол кишинин окуясынан мен өтө таасирлендим да. Эркекке күчтү берген, кубатты берген. Баягы кыз баатырларга караганда эркек баатырлар 99% көп да. Бул эркекте шарт бар, Кудайым ушундай мүмкүнчүлүктү берген. Ошонун бардыгын көтөрө билиш керек дагы, жоопкерчиликти сезе билиш керек да. Бешинчи: жакынчылыкта жашаган адамдар үчүн курмандык чалууга даярсызбы? Даярмын. Мен өмүр бою эле ушундай ниет менен келип жүрөм. Курмандык чалганда кандай? Мисалы, бир мисал кылып коеюн. Үйүмдө 2 телевизор болсо, ошонун бирөөсүн мен курмандык чалганга даярмын да. Азыркы күндө биз Алтынай Нарбаева, мен Өкүл апам менен биргеликте ал жерде Анжелика бар, Бактыгүл Бадиева бар, Сагын Эргешев, Талант инебиз бар, Азалия деген эжебиз бар, Клара деген эжелерибиз бар. Биз апам жана мен деген ыктыярдуу топ түзгөнбүз. Кудай буйрса ниет кылтабыз, фонд ачабыз депчи. Биз ушул ыктыярдуу топ менен 2000ден ашып калды жарандарыбызга жардам бере алдык да. Эми биздин баягы жардамыбыз кыйраткан деле эмес, бир 10 күндүк болсо дагы азык түлүк. Анан эң негизгиси ошол телевизордон көрүп жүргөн адамдарыбыз келди деп бир аз да болсо көңүлү көтөрүлүп калабы, баягы алардын духун көтөрүп жакшы сөздөрдү айтып кетсек дагы бир кичине баягы салымыбыз кошулабы деген ниет менен жүрөбүз. Алтынчы суроо: эгер сиз өлкөнүн президенти болуп калсаңыз, алгач эмнеден баштамаксыз? Мен негизи президент болоюн деген, элдер айтат депутат болушуң керек депчи. Мен депутат болоюн деген дагы оюм жок. Анткени ар бир адам колунан келген ишти кылыш керек. Мен ушул тамада болуп, сахнада жүргөн болсом, ушул эле жумушумду майын чыгара, элдин баягы ыраазычылыгын алган болсом, анда мен баягы ниетиме жеткен болом. Бирок президент болуп калсаңыз, кайсыл жумуштан, кайсыл нерседен баштамаксыз дегениңизге мен биринчи элдин арасына кирмекмин да. Карапайым элдин арасына кирип, элдин сөзүн угуп, анан эл менен кеңешип алып туруп ишти баштамакмын. Жетинчи суроо: эркектер жасаган тамак даамдуу болот дейт. Кайсыл тамакты мыкты жасай аласыз?
Мен ушул тамак жасаган жагынан келинчегимди жалпоо кылып алганмын да. Анткени сиз жасаган тамак таамдуу, сиз жасаңыз дейт. Бирок мен өзүмчө тамак жасаганда аябай рахаттанып, мага өзүмө дагы жагат. Тамак жасаганда кайсыл тамак десеңиз, мен өзүм ойлонуп тапкан тамактар бар да. Мисалы бөйрөктөн шыйрак деген бир тамак бар. Кээ бир тамактарым бар, өзүм атын да билбейм, ат кое элек тамак. Энисин тамагы деп коюшат. Айтор эми баягы өзүмчө бир ойлонуп, фантазия менен муну кошсом кандай болот, муну кошсом биринчи окшошпой калып, анан экинчисинде бир аз окшошуп, кыскасы бир 5-6 өзүмдүн фирменный тамактарым бар. Досторум да жакшы көрөт, туугандарым да жакшы көрүшөт. Ал жагынан жакшы элебиз. Буюрса, бул жөнүндө өзүнчө бир көрсөтүү даярдасак болот экен да. Ооба. Бөйрөктөн шыйрак дедиңиз. Кудай буйрса. Кийинки чыр чатакты муштум менен чечесизби же сөз мененби? Мен сөз менен чечкенге аракет кылам, эгерде түшүнбөй баратса, мен ал киши менен сүйлөшпөй эле коем да. Жөн эле өзүмдү алыстатып эле коем. Муштум менен чечилген күндөр дагы болгон, бирок ал жакшылыкка алып барбайт экен. Сен бирөөнү урсаң, кийин жарашып алсаң да ал жүрөгүндө калып кетет сөзсүз. Ошондуктан сөз менен гана чечкенге аракет кылам. Эгерде сөз менен дагы чечилбей, түшүнбөй баратса, жөн эле сүйлөшпөй коем. Кайсы учурларда болгон? Эми 2 күндүн биринде эле болуп турат да мындай нерселер. Элдин арасында жүрөсүң. Азыр элдин баары эле жанагы карантинге чейин деле өзү, элдин баары эле баягы нервный болуп калган. Светофордо турсаң деле бир аз 2 секунд кечигип калсаң да артыңан сигнал берип, сөгүп өткөндөр бар жаныңан, айдабайсыңбы деп. Айтор эми элчилик да элдин арасында болуп калат. Мен күлүп гана жооп берип коем. Тең эле отурамбы деп. 9-чу суроо. Баарынан да сиздин мүнөзүңүздү ким жакшы билет? Менин мүнөзүмдү бир туугандарым жакшы билет. Азыркы күндө бир туугандарыман дагы менин келинчегим жакшы билет. Балдарым жакшы билет. 10-чу суроо. Ырчылык, тамадалык же актёрдук. Кайсынысы сиздин кесип? Ырчылык дагы, тамадалык дагы, актёрлук дагы, жалпы тил менен айтканда бул артист да. Мен ошонун бардыгын. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. 70ке жетиш кайдан? Ошонун ичинде канча өнөргө ээ болгон болсом, ошонун бардыгын чогултуп эле мен артистмин деп эле коем. Демек бул баягы бардыгы эле сахнада. Сахнадагы актер дагы сахнада, ырчы дагы сахнада, тамада дагы сахнада. Артистмин да. Токтолуп өтсөңүз, мисалы кайсы жылы актёрдукту баштагансыз, кайсы жылы тамадалыкты баштагансыз, кайсы жылы ырчылыкты баштагансыз? Ырчылыкты кичинекейимден бери эле ырдайм, ушу мектептен 1-класстан баштап эле ырдайм. Биз эми үй бүлөбүз менен атам дагы сахнада, бир туугандарым дагы сахнада. Айтор мен бирок үйдө эң улуусумун. Мен нинелерим мени көрүп эле үйрөнүп ырчы болуп кетишти көбүчү. Карындашым дагы кыз сайкал. Актерлук болсо 2005-жылдары Рустам Аташев агабыз чакырып 2-3 киносуна тартылганмын. Тамадалыкты болсо бир 10 жылдан ашып калды, бирок 10 жыл деп коер эле. 10 жылдан бери ушул элибиздин жакшылыгында тамадалык кызматтабыз. Азыркы учурда көбүнчө ошо тамадалык менен алектим да мен. Жүрөгүңүзгө жакын, акчасы дагы көп. Ооба. Эми элдер каяка көп чакырса ошол жака бара бериш керек да. Тойго көп чакырышат. Демек ошо той алып барган жагым элге жагат окшойт, ошо көп чакырганына байланыштуу. Көбүнчө мен той мененмин да. 11-чи суроо. Кайсы музыкалык аспаптарда мыкты ойнай аласыз? Мен музыкалык аспаптардан мыкты ойнойм деп өзүмдү мыкты адис катары эсептебейм, бирок аккордеон ойнойм, Ямаха деп коебуз, клавиш ойнойм, озгомуз ойнойм, гитара ойнойм. Бирок ошол ойногондордун бардыгын бир профессиональный деңгээлде эмес, өзүмө жараша, керектүү адашпай фальш ойнобой ойногонго аракет кылам. Бирок мыкты адис эмесмин да, бирок бар. Любитель деп коебу. 12-чи суроо. Сиз үчүн насаатчы үлгү болгон инсан ким? Ата-энем. Мен негизи чоң энемдин колунда чоңойгонмун. 9-класска чейин чоң энемдин колунда чоңоюп, чоң энем кайтыш болгондон кийин шаарга атамдын колуна келип,
кичинекейимден бери чоң энем тарбиялаган болсо, ошол 9-классыман бери азыркы күнгө чейин мен атам менен кеңешип, атамдын акыл насааты менен иш кылам да. Кайсыл насаатын көбүрөөк угуп, ошону турмушуңузда колдоносуз? Кайсыл бир жумушту кылайын, сөзсүз түрдө атаман уруксат алып алып, ушуну кылсам болобу же болбойбу деп уруксат алып алып кылам да. Кайсыл кадам болбосун. 13 суроо пародия. Ырдуулаңыз аккан суум акпай калды. Бирде концертте мен албарчы болуп калып, Айнура Салахитдинова ушуну ырдады. Ырдап бүткүчөңдө мен өзүмчө бир 4 сап ойлондум да, анан чыгып алып сахнада айттым эле, элдер аябай күлүп, ал концерт бүткөндөн кийин Айнура өзү кошо күлүп, аккан суум акпай калды, фигурам жакпай калды. Тойго деп алган шымым өзүмө батпай калды. 14 суроо эмнени акчага сатып алууга болбойт? Авирди акчага сатып алууга болбойт. Намысты сатып алууга болбойт. Эми азыркы күндө көп нерсени акчага сатып алып, биздин улууларыбыз бизге башкачараак тарбияларды көргөзүп атпайбы? Бирок негизгисинен ушинтип эле кете бербейт. Кудай буйрса, таза адамдар өзүнүн тазалыгын көргөзөт. Көп нерсе акча чечет дейт, акча негизи чечпейт экенин дагы көрүп атабыз. Карантин көп нерсени элге түшүндүрүп койду да. 1000 бир комната толтура долларың болбойбу? Монтип үйдө камалып отурсаң, бир тууганыңа бара албасаң, же болбосо окуяларды көрүп атпайбызбы? Анча-мынча жакындарыбыз каза болуп калганда бата кылганга бара албай атпайбызбы, туурабы? Эң негизгиси ден соолук болуп, тынччылык болуп турган болсо эле эң чоң байлык ошол экен. Акча чечпейт. Саман кылып акчаны басып алсаң дагы, тынччылык болбосо, ал акчаң жөн эле отун да. 15 суроо бул акыркысы. Бүгүн кандай маана айтасыз? Өзүмдү өзүм маанайымды көтөргөнгө аракет кылам, бирок ушу элдин көйгөйү акыркы күндөрү менде азыр 4000ден ашык SMS бар да. Ошонун 4000 SMS болсо 3800 эле биз ачып отурабыз, жардам керек деген SMS-тер да. Анын ичинде жүрөң ооруган SMS-тер бар. Мен бирок ошону күндө тизме-тизип окуп отурам да. Ар бирин жүрөгүм менен кабыл алып. Достор менен жолуксам деле күлүп жайнап эле жүргөн бала элең эмне болуп калгансың сен деп эле таң калып атат да. Мен чындыгын айтсам, өтө күлкүлүү анекдот айтса дагы күлө албай калдым да азыркы учурдачы. Билбейм, баягы көп нерсени жүрөгүмө алып атамбы. Кыскасы өзүмдү өзүм алаксытканга аракет кылып атам. Мен баягы эфирде отурабыз, эми бул сөздү уят жок айта берейин. Эң алгачкы кирип башталган күндөрү үйгө барып алып аябай кусуп, кыйналып аткан күндөрүм болду да. Азыр эми кичине көнүп деле калдым ужечи. Эми өзүбүздү өзүбүз алаксытып, өзүбүзгө өзүбүз күч кубат берип, өзүбүздү өзүбүз алдап, эй сен күчтүүсүң, сен баягы үйдө отурбашың керек деп өзүбүзгө өзүбүз дем күч берип жүргөн учур. Ийгилик сизге, ден соолукта болуңуз. Чоң рахмат. Эл менен байланыштырып, эл менен жолуктурган